Ачынын Актереги туугандар, жанагы Жалал аттын жакшы аттары көп чыккан Ачы аймагында Актерек жеринде турабыз. Быйылкы жүргөн көк айгыр, көк тайбастын энелери дейт, жанагы суку палван чаап жүргөн. Бүгүн ушул Актеректен бир үйүр көп жылдык жакшы бээни тартып атабыз. Ушул жерден Сургөөнүн 4 эркек кулуну сатууга чыгып атат туугандар. Жакшы чуркаган аттын балдарынан ат кылам, жанакы эне жагына дагы басым жасайм, эне жагынын уругу дагы жакшы болуш керек деген жигиттерге ушул видеону таркатып коюңуздар, каналыбызга катталыңыздар, лайктан басып, жакшы сөздөрдөн жаза кеткиле. Биз бүгүн сиздерге ушул үйүрдөн 4 кулун, сатыла турган кулунду айтып деп жеткирейли. Анан быйылкы айгыры мына көк тайбас экен. Көк тайбастын жүргөн үйүрүнү дагы көрсөтүп коелу. Анда эмесе азыр аралап тартабыз. Кайсыл кулундар сатылат, баалары кандай болот? Мен сиздерге толуктап сурап берген аракет кылайын. Видеону колдоп, лайктан басып, каттала кетиңиздер. Өзүбүздүн кыргызы жылкыларды, ата теги чуркаган аттарды мактайлы, даңктайлы, барктайлы туугандар. Кеттик анда эмесе. Аттын бул үйүрдүн ээси Жеңиш жанында турат. Жеңиш. Ассаламу алейкум да бир жолу. Алейкум ассалам, келиңер жакшысыңбы? Бүгүн ушул үйүрдөн bir 5 kulun çıgat eкен, O 4 kulun bir tay çıgat aka. Aha. Birinci oşo 4 kulun turalуу маалымат берели, кайсы аттын балдары? Бул aka 4 kulun караттын балдары aka 5000ге барат. 5000 Полотбек Аксакалдын 5000. Полотбек. Шоң аты менен. Кетти нар жака. Тапанчада кетти. Атақты балуан, Ачыны балуаны, Bakıyor savunum, bakıyor, bağlıca çıkıyor, akırkı sorun, 5000 sonu, akırkı vurdu böyle. Akırkı aldı getirdi, evine tapanca. Bir kalıp biletlerini aytıp, ulak kanday oldu. Bana elmeyen salamdaşı baş. Sakaldan 5000'e uğradın, nerede bir kayıp degen akamın atın baldары. Kimler çağıp жүргөн булардын кулундардын атасын? Kulunların atasın Musa milyon çabuk жүргөн, Бактыбек балбан çabuk. Tapança çabuk. Şular көп çabuk. Ошондо багы сүлүк каралардан экен да ба, жодарлар чапкан немедеги. Береке. Береке Талгаттын аты. Актоокто сүлүк кара. Ошолор менен тектешкен да? Ошолор менен тектеш булардын аттары. Төртөө тең эркекпи? Төртөө тең эркек. Жакшы экен. Инем бул үйүрдагы кайсы жакшы аттардын кыздары, балдары ошонун дагы эне тарабындагы айтайлы. Эне тарабы Даканга барат ака. Асан акамдын Гемироюнун атынын эмес, неберелери болот ака. Энелери Дакан экен да ошондо? Дакан. Ата жагы сүлүк кара 5000, кулундардын энелери Дакандар экен. Көк бейлер. Тору бейлер ошолор барат ака. Жакшы экен. 4 эркек кулунун баасы кандай эми? Баасы келишим баада ака. Тандаганына караппы? Тандаганына карап сүйлөшөбүз. Жакшы экен. Эми муну Келтатай 1 жаш эмең тууралуу, тайың тууралуу маалыматты айталы. Келтатай Сургоен. Атасын Кызылүңкүрдөн алып келген ака. Чүнүбек дегенден алып келгем. Мен биз 3 жыл чаптым ака буну. Атасын. Улагы күчтүү эле. Улагы жакшы болчу. Азыр каякта? Азыр мында Лала палванга келип калыптыр. Былтыр баягы коёнго башма-баш алмаштырганбы? Ошо. Ага чейин кимдер чабып аттыр сенден кийин? Менден кийин Суку палван чапты. Чыңгыз чапты, Чыңгыз палван. Ушу Келтатайдын атасына. Аттар жыгылбадыбы? Жыгылып калды да. Сугун жыгылдыбы? Сугун жыгылды. Суку да кетти, жыгылбайды. Красавчик. Жалгыз ат кетти, карачы. Айдалды, жана биринчи 5 жылдыз менен дагы катып алып чыккан ушул бала. Чыңгыздын атыбы? Була беришиңер. Сургоен менен. Суку. Атасы Сургоен. Энеси Дакандардан. Энеси Дакан. Жакшы экен. Bunun yaşı 1 yaş eкен. Baası kандай болот иним? Bunukka hem gelişim var akan. Сүйлөшөбүз. Жаққан беребиз. Номурду айталы +996 77 менен 777 36 36 03 03. 03 03. WhatsApp прямоюң барбы? Туугандар, бул
үйүрлөр, бул кулундар ачынын Актырек деген жеринде турат. Чаккан болсо мынакей кабарлашып. Жакшы экен. Анан быйыл көк тайбаста экен, а? Көк тайбаста Кудай кааласа. Бул кайсы аттардан? Эми ушу көк тайбасты да тааныштырып коелу. Бул Акыл акан тайбастарга барат деп Акыл акадан алгам. Бул жанакы 600'дүн балдарынан болуп кетеби экен ошондо? 600'дүн балдары да. Тайбастын бир туугандарынан. Тайбастын бир туугандарынан. Акыл ака өзүнүн бирөө жүрөт го. Көк тайбас. Көк тайбас ошонун бир тууган укасы деп. Жакшы, зор айдады бирок. Суку көк тайбаспы? Көк тайбас. Albatta da. Açaylı pavlana, Begülü pavlan, Ataklı pavlan, Suku pavlan. Ay maşallah, Suku at kimdeki? Astındağı tözünün Pakiliçki, Kök Taybas degen atımıyla tuğanda Suku pavlan maşallah. Акыл ака өзү берген. Мен ошо колдон колго Айтор Акыл акадан чыккан да. Акыл акадан чыккан Акыл аканын эшиги. Көк тайбас суку чабып аткан аттын бир тууган укасы дейт туугандар. Жакшы экен. Эми азыр арылап кулундарды да тартабыз. Анан бул бээлердин дагы өзүнө жараша тарыхы болсо керек, жакшы аттардын кыздарынан болсо керек, а? Акам Дакан акам көк бээ, муну тору бээлер жанагы Асан аканын геморройуна барат ака. Ошо жакындан тартып берейин. Бул Дакан үйүр бээлери экен. Мынау ошол көк тайбас экен туугандар. Кулундар. Мынау 1 жаш кулуну мынау экен, Сургоян. Азыр ушунун атасы Лалада жүрөт экен. Коёнго башма салмаштырган. Калган кулундар мына карачы. Баштарын, бели башын суагайлыгын, кулундардын чоңдугуна баа бересиздер дагы. Жаккан болсо чала бересиңер. Бул дагы мына үйүрдү айтып атат, мына дыйкандар жакшы сүйлөй албай атат. Мага эфирден сырткары көп маалымат айтты. Мына ошол сукку чапкан көк тайбастын укасы экен. Жана ататтеги чуркайт, линия чуркайт. Тектүүдөн түңүлбө деген сөз бар го, биздин Жалал-Абадта илгертен эле мына тектүү жылкыны кармап келген, ошон үчүн Жалал-Абадтын аттары көп жерде мыктылык кылганын көпчүлүгүбүз билебиз,